Кыргыз иштете албайт, кыргыз бузат, кыргыз талкалайт, кыргыз жок кылат, кыргыз тойго кечигип келет. Боло берет турмушта айрыкча кыргызда деп ошол кайсы жерде жаман нерсе болсо биз ошону өзүбүзгө баса белгилеп айтабыз. Кыргыздан өткөн улуу эл жок. Кыргыз жер иштете албайт, кыргыздын колунан келбейт, кыргыз там сала албайт эле. Мына Союздун убагында биздин айылда мына Талас жергесинден болом мен. Таласта Рашид деген бир орус аксакал бар эле. Ошол киши келип полун-полдоп чатырын жаап берет эле үйлөрүн. А киши курбаган үй жок. Кыргыздын колунан келбейт үй курган дешилет. Туугандарыбыз келип куруп берет эле, чечендер келип куруп берет эле үйлөрдү. А бүгүн кыргыз балдар океандын ар жагында Америкада үй салганды үйрөтүп атпайбы азыр? Европага кетти. Үйлөрдү салганды үйрөтүп атат. Эмне деген кооз үйлөрдү салып атышат. Кыргыз жер иштете албайт, кокуй кыргыз жалкоо деп мына Бишкек шаарында, Чүй облусунда дунган туугандарыбыз балдарын урушканда жаман көргөндө ылайым ошол кыргыздай болуп жалкоо болуп калды урушат эле де. Бул турмуш чындыгы да жашырып эле. А бүгүн кыргыз деген ошол Чүйгө барып туруп башка туугандардын бардыгына жерди кантип иштетет көрсөтпөдү. Туугандын бардыгын кууп чыкты мисалы ошол жердеги талаадан. Таманакы маңдай тери менен мына жазда барат, эрте жазда барып кеч күзгө чейин тыпырап иштеп ошол жерде таманакы маңдай терин төгүп, сонун тиги жер жемиштерди алып чыгып мына элди багып атат. Мына кечээ биз Алай районунда жайлоодо болдук. Ошол жерде эжекебиз айтып атат, эми баягы шаар менен айылды салыштырып анан биздин тиричилигибиз ушу дейт да кана. Мына биздин тиричилигибиз ушу эртеден кечке баягы кымыз кылат, бээни сайт, башка кылат, беш мал, ал бул деп арманын айтат. Анан мен айттым, эжеке дедим алтыным. Кыргыз элинин баатырлары сиздерсиздер. Эгерде сиздер жоголсоңуздар, сиздер ушул жерден боз үйдү таштап, жайлоону таштап, кымызды таштап чыгып кете турган болсоңор кыргыз жоголот. Кыргыз жоголот. Кыргыздын кыргызчылыгын сактап отурган мына сиздерсиздер. Ошол каймагын, сүтүн, сары майын, кымызын бардыгын алып келип берип, унуттурбай боз үйдү кантип жасайт, кайсы жеринде ким отурат боз үйдүн, кайсы жеринде эмне турат, ушунун бардыгын балдарыңыздарга үйрөтүп, артка келген конокторго үйрөтүп, көрсөтүп, түшүндүрүп аткан сиздерсиздер. Бүгүн турмуш чындыгы ушуга келди да, мына ысырапкорчулук боюнча канча талаш тартыш болуп атат. Буйруктагы чыгарып, башка кылып кармап атабыз. Эми кыргызда жакшы сөз бар. Баягы адамды тирүүсүндө сыйла деп атат. Президентибиздин жарлыгы бир эле нерсени айтып атат. Жылкы сойбоо же башка сойбоо, кой сойбоо эчтеке деген ал жерде айтылган жок. Келгиле адамды тирүүсүндө сыйлайлы. Өлгөндөн кийин адамды айылга 3 жылкы союп, 300 килемди үстүнө жапкан менен пайда кайсы? Адам өлдү, кетти. Ал сиздин 3 жылкыңызды дагы 300 килемиңизди дагы көргөн жок. Чакырган 600 кишиңизди да көргөн жок. Качан эле адамдын аты чыгыш үчүн, жакшы сөз угуш үчүн адам өлүп бериш керек. Келгиле тирүүндө сыйлайлы деп атат. Ысырапкорчулук дегенди жок кылуунун эле негизги максаты айланып келип эле ушул нерсеге келип атат. Мына айылдарда өзүңүздөр да мына шаарда жасайсыздар, көпчүлүгүңүздөр жакшы билесиздер. Азыр жамандык жакшылыкта кана мурда туугандар жылкы союп бир той бере турган болсо үйүндө жылкы союп эле, жеңелер чогулат эле, агалар чогулат эле, шаардан келет эле, башка жактан келет эле, курдагын жасайт эле, башка кылат эле, ынтымак. А бүгүн эмне? Эт союучу жайга заказды берет. Ошол жерде канчыгарылат, ошол жерде союлат, даяр нерсе, анан ошолор алып келип бышырып этиңди тартып берип коет, биз ошого сүйүнүп жүрөбүз. Мына ынтымактын жоголуп атканда, биримдиктин жоголуп аткандагысы. Кафелерде бир убакта Америкада телевизорлордон көрөт элек, Америкада үйүндө эч ким тамак жасабайт экен, бардыгы кафеден тамактанат экен, ресторандан тамактанат экен, укмуш дейт элек. Бүгүн кыргыз деле үйүндө тамак жасабай калды. Кечинде кафеге чыксаңыздар орун жок. Отурайын десе, анан ушунун бардыгы айланып келип эле биздин кыргызчылыгыбызды жогото турган башка жактан келип аткан туура эмес саясаттын жыйынтыгы. Кыргыз Республикасынын президентинин жерлердеги жоокерлери мына сиздер менен биз. Кыргыз Республикасынын президентинин жерлердеги ишенимдүү адамдары мына сиздер, мектеп директорлору, айыл өкмөттөр, айыл башчылар, акимдердин орун басарлары, акимдер, окуу жайлардын башчылары. Сиздерге ишеним, сиздер көрсөткөн багыт, сиздер төккөн маңдай терге жараша келечек курулат. Эгерде сиздер мына мен жана бекер айткан жокмун, уктап атат, телефон ойноп атат деп жаман көрбөңүздөр, бирок телефон ойноп, ошентип уктап отуруп өткөрө турган болсок, бул убакыт өтүп кетет. Кийин аны 100 жылда оңдой албайбыз. Ошон үчүн бардык жагынан бир колду жүрөккө алып, Кыргызстаныбызды эртең өстүрөлү, өнүктүрөлү, Кыргызстан бизге керек деп туруп, ар бирибиз маңдай тер төгүп аракет кыла турган болсок,
анда Кыргызстаныбыз өнүгөт, өсөт. Сиздерди чакырып отурган бүгүнкү жыйынга мына 2 саат, 3 саат убактыңыздарды алып, чоң алайдан бери мына 5 саат жол жүрө турган чоң алайдан бери эмне ойноп чакырдыкпы? Канча деген жумушуңуздар калып атат, канча деген иш калып атат, канча көйгөй калып атат. Кой ушул жерге келип бир жакшы сөздү сүйлөшүп алалы. Самолет менен Бишкектен жумушун таштап бир жумага тил комиссиясы мынакей эжекелерибиз, агайларыбыз эмне жыргагандан келип атат, аларга жумушу жогунан келип атат. Ушул көйгөйдү ортого салып бардыгыбыз бир чогуу чаран чечкенге элди үгүттөп үйрөтөлү деп атабыз. Маселе ушул жерде. Сиздер ушул жерден чыгып, бул кулактан кирип, бул кулактан чыгып кете турган болсо элге жетпейт. Мына элге жеткире турган дагы сиздер. Маселе ушул жерден чыккандан кийин башталат. Сиздер көчөгө чыгып, барып өздөрүңүздөрдүн коллективге айтып, туугандарга айтып, үй бүлөгө айтып, ай мындай экен, мындай кылышыбыз керек экен, минтсек оңолот экенбиз деп ар бирин жеткирсеңиздер, ошондо мамлекеттик саясат элге жетет толугу менен бүтүн. А ошондой боштук болгон жерде башка бир 3-чү күчтөр, 4-чү күчтөр келип акырын кирип алып, анан ошолор пайдаланып кетип атат көп жерде. Себеби маалымат жок элде, карапайым элде маалымат жок. Ошону жеткирүүчү күч мына бүгүн сиздерсиздер. Ошон үчүн мына 2 сааттан бери убактысын айтып атабыз, чыдап угуп бергендигиңиздер үчүн чоң рахмат.